2023-жылдын 12-апрелинде Садыр Жапаровдун демилгеси менен ушул таштанды таштоочу жайдын үстүн топурагы менен бекитүү иштери башталган. Мынча бир бизнесмен, акчасы барлар бул жерден ушул жерден акча издегендер бар да. Ачыгын айтканда ошондойлор бар. Эми биз алардын көзүн карап отура берсек, канча деген элибиз уланууда түтүнгө. Жарымга жетип калдык. Жарымын өчүрүүгө уже жетиштик да. Бишкек боюнча таштанды чогула турган жерде көп жылдар бою түтүн каптап өчүрүлбөй келген. Жагымсыз жыт, булганган аба жашоочулардын ден соолугуна зыянын тийгизип көйгөй жаратчу. Учурда Садыр Жапаровдун демилгеси менен Бишкек шаарын уландырып келген таштанды полигонундагы өрттү өчүрүү иштери жүрүп жатат. Анда кененирээк токтолобуз. 2023-жылдын 12-апрелинде Садыр Жапаровдун демилгеси менен ушул таштанды таштоочу жайдын үстүн топурагы менен бекитүү иштери башталган. Азыркы учурда иш аябай жакшы жүрүп жатат. Бардык техникалар иштеп атат, тоскоолдуксуз. Бул жердин жалпы аянты 15 гектардан ашат. Бул жерде жаап бүткөн соң бул жака таштанды иргөөчү атайын ишкана курулат. Жакын аралыктарда куруу иштери башталат. Азыркы биздин задача ушул жердин түтүнүн жаап, полигондун үстүнө калыңдыгы 1 метр болгон топуракты өп, таптоо иштерин жүргүзүү. Биз өзүбүзгө план койгонбуз. Негизи ошол 12-апрелде баштаганда 1 айдын ичинде өчүрүп бүтөбүз деген өзүбүзгө план койгонбуз. Кудайым буйрса ошол 1 айдын ичинде ошол түтүн өчүп бүтөт. Түтүн шаарыбызда мындан ары көйгөй болбойт да. Баягы өзүңүздөр билгендей эле кышкысын шаарыбызда смог болуп, ошонун жарым жартылайын ушулар кылып турган. Бүгүнкү күндө эмки мындай смог болбойт деген чоң үмүттө турабыз. Бул дагы биринчиден ушул президентибиздин демилгеси болду. Президентибиз ушул жердин жашоочуларын, шаардык тургундардын эң көйгөйлүү болгон маселесин түзмө-түз чечип атат десек жаңылышпайбыз. Бул жакта ошол жакшы адамдар да бар экен, ушуну өчүргөнгө колдогон. Бизде мамлекетибизде, Кыргызстаныбызда көп да ушул спонсорлук кылган кишилер бар экен. Ошолордун жардамы менен садырка алынып, ошолордун жардамы менен техникалар өздөрү дагы 1-2 техника алып келип берип, биз дагы кичине ушул көйгөй болуп аткан көк түтүндү көмгөнгө жардам берели деп кичине анча-мынча биздин кыргыз элибиздин эл азаматтары да жардам берип атышат. Дагы кошумчалап айтып кетейин, коопсуздук анткени биз эми баягы кичине элдерибиз дагы бул жакта иштеп жаткан элдер да бар, жергиликтүү тургундар дагы бар. Булар дагы кичине анча-мынча баягы түшүнбөй эле биздин наныбызды көмүп атасыңар, биз эртең наны жок калабыз деп түшүнбөй эле ызы кылгандар да бар да. Анан биздин коопсуздугубузду ушул мэрия тараптан ушул патруль кызматы, милиция кызматкерлери келип карап, алар дагы бир жакшы салымын кошуп атат. Анан ушул сиздердин каналыңыздардан пайдаланып айта кетейин, ушул жергиликтүү тургундарга бул жерде эч кандай булардын нанын жаап аткан жокпуз. Бир гана ушул элдин көйгөйү болуп аткан ушул көк түтүндү зыянын тийгизип атканын жапсак, бул жерге мини завод, фабрикалар курула турган болсо, ушул эле адамдар иштейт да ушул жердечи. Ушул жерде азыр өзүңүздөр көрүп тургандай эле адамдар иштеп аткан, ошолор эле ушул жерде иш алып барат. Кандай иш болгондо баягы сортировкада мындай акыбалда иштешпейт булар. Как положено, спецодеждасы менен, колунда перчаткасы менен, бетинде маскасы менен, айлык маянасы, кечинде баягы сүтү менен, больничный деген ушундай тармак менен иштешет да мындан кийин. Азыр барып тартсаңыздар болот, булар азыр эч кандай коопсуздук эле иштеп жүрүшөт. Анан кандай бир ооруларды жугузуп алышат. Биздин угушубуз боюнча эми бул жерде бирөөлөр арендага алып, анан ушул адамдарды алып келип, ушул адамдарды иштетет экен да. Бул карапайым элди деле туура түшүнсөк болот, баягы буларды иштетип аткан адамдар ортодон, ой, булар мынткен тат, дигинткен тат деп буларды ортого ийгилик иштер эле, ортого элди салып эле анча-мынча бир бизнесмен, акчасы барлар бул жерден ушул жерден акча издегендер бар да. Ачыгын айтканда ошондойлор бар. Эми биз алардын көзүн карап отура берсек, канча деген элибиз уланууда түтүнгө. Таштанды полигонунун эң үстүнкү бөлүгүндө турамын. Өзүңүздөр көргөндөй, таштанды полигонунан чыккан түтүндү өчүрүү үчүн мындай оор техникалар күнүнө иш алып барууда. Алар болжол менен биринчи 150-130 чамасында топурак төгүп, бул жерден түтүнү басуу үчүн жерди тегиздеп жатышат. Негизи бияктын өзүнүн технологиясы бар экен, мындай 1 метрден 1,5 метрге чейин топурак төгүш керек экен дагы.
Анан өздөрү ушу эксперттер бар экен, биз волонтер болуп келип жардам кылып атабыз. Ушу түтүндү баягы өчүрүштүн эмеси менен, оор техникалар менен, хоо аттуу машина менен күнүнө 10 хоо иштеп атат. 130-тан 150-ге чейин рейс төгүлүп атат. Анан ошо технологдор өздөрү көрсөтөт экен, ошону мындай кылып төгүш керек. Биз ошолорго жардам берип атабыз. Да, сейчас мы вместе... Биз азыр ыктыярчылар менен биргеликте Таштанды полигонундагы түтүндөрдү өчүрүп жабуу иштерин жүргүзүп жатабыз. Массалык маалымат каражаттарынан айтылып келгендей, Таштанды полигонунда дайым түтүн өрт чыгып турчу. Анын айынан жакынкы конуштарды шаарды түтүн каптап, тургундардын ден соолугуна зыян келтирген. Бул көйгөй көп жылдар бою чечилбей келген. Эми мына биз ыктыярчылар менен биргеликте бул көйгөйдү чечүүдө чогуу иш алып барып жатабыз. Жакынкы аралыкта бул түтүн толугу менен токтойт. Ал эми жаңы Таштанды иштетүүчү завод август айында аны аткаруу милдетин толугу менен чехиялык Регрин компаниясы алат. Ушул айдын аягында алар учуп келип, куруу иштеринин алдындагы баардык жумуштарын бүтүрөт.